Эненин каргышы. Автор Лиора. Айылдын четиндеги эски үйдө Жамал апа жалгыз жашачу. Үйдүн дубалдары эскирип, терезелеринен шамал кирип турса да, ал үйдү таштап кетчү эмес. Анткени ошол үйдө анын бүт өмүрү калган. Күйөөсү каза болгондон кийин уулун жалгыз чоңойтtu. Сен менин жалгызымсың, балам. Сен аман болсоң, мага башка байлыктын кереги жок деп көп айтчу. Бектур болсо апасынын сөзүн бала кезинде угуп чоңойгон. Бирок адам чоңойгон сайын жүрөгүнө башка адамдар, башка кыялдар батат экен. Ал шаарга кетип, ошол жактан Айжамал аттуу кызга үйлөндү. Келин айылга келген биринчи күндөн эле Жамал апанын жүрөгү тынч эмес болчу. Айжамал жаман кыз эмес эле. Бирок ал кайненесинин ар бир сөзүн башкача кабыл алчу. Кичинекей нерседен чоң уруш чыгып, акырында Бектур эки оттун ортосунда калды. Апа, биз шаарга кетели. Сиз да биз менен жүрүңүз, деди бир күнү Бектур. Жамал апа уулунун көзүнө көпкө карады. Мен силерге тоскоол болбой эле коеюн, балам. Апа, андай дебеңиз. Мен каарыдым. Каарыганда адамга көп нерсе керек эмес. Бир чыны чай, бир ооз жылуу сөз болсо жетет, деди. Бектур унчукпай калды. Ошол күнү ал апасын кучактап, мен сизди эч качан таштабайм, деди. Бирок адамдын берген убадасын убакыт текшерет. Арадан 2 жыл өттү. Бектур шаарда жашап калды. Башында апасына күн сайын телефон чалчу. Кийин жумасына бир жолу, андан кийин айына бир жолу. Жамал апа болсо ар бир телефон чалууну майрамдай күтчү. Бир күнү Бектур айылга келди. Бирок жалгыз эмес. Ал аялы менен катуу урушуп келген экен. Апа, биз сиздин үйүңүздү сатып, шаардан башка үй алабыз. Сизге да ыңгайлуу болот. Жамал апа селт эте түштү. Бул үйдүбү? Ооба. Бул үйдө сенин атаңдын акыркы деми калган, балам. Апа, эски үйдө эмне кылабыз? Менин жашоомду эмне кылабыз деп сурасаң болмок? Бектур ачууланды. Сиз дайыма өткөндү кармап жашайсыз. Жамал апанын көзүнө жаш толуп, сен да менин көңүлүмө карабай жашап калдың, балам. Ушул сөз Бектурдун жүрөгүнө тийди. Ал эшикти тарс жаап чыгып кетти. Жамал апа артынан карап туруп, бар балам, деди. Бирок Бектур уккан жок. Ошол түнү Жамал апа биринчи жолу уулуна катуу таарынды. Ал ыйлап отуруп, мен сени жалгыз өстүрдүм, сен үчүн жашадым, эми мени жалгыз калтырдың, деп анын жүрөгү күйүп жатты. Ошол учурда эшик сыртынан кошуна кемпир кирди. Жамал, өзүңдү карма, балаңды ачууланып турат. Мен ага өмүрүмдү бердим. Балаңды каргаба. Жамал апа көз жашын сүртүп, мен каргабайм. Бир аз унчукпай туруп, андан кийин жүрөгүндөгү ооруну көтөрө албай, бирок менин көз жашымдын акыбети тийсин, деди. Кемпир селт этти. Жамал, деди. Жамал апа ошол замат оозун басып калды. Кудай сактасын, мен эмне деп койдум? Бирок айтылган сөз кайра кайтып келбейт. 3 күндөн кийин түн ичинде Жамал апанын телефону шыңырады. Жамал эже, Бектур кырсыкка кабылды. Телефон анын колунан түшүп кетти. Эмне болду? Машинасы жолдон чыгып кетиптир. Жамал апа эмне болгонун толук укпай туруп эле үйдөн чуркап чыкты. Ооруканага жетип барганда уулунун абалы оор эле. Дарыгер айтты. Тирүү калганынын өзү керемет, деп. Жамал апа уулунун жанына барып отурду. Бектур көзүн араң ачып, апа, мен бул жердемин, балам, жаныңдамын. Кечириңиз, апа. Жамал апа уулунун колун кармап, сен эч нерсе дебе, балам. Апа, сиз ошол күнү... Жамал апанын жүрөгү титиреп кетти. Эмне? Көз жашымдын акыбети тийсин дегенсиз? Жамал апа ыйлап жиберди. Жок, балам, жок. Мен сени каргаган эмесмин. Мен уктум. Ал сөзүмдү Кудайга кайтарам, уктуңбу? Кайтарам Кудайга. Бектур көзүн жумду. Апа, о балам, мен сизди таштап кеткениме өкүнөм. Бул анын акыркы сөзү болду. Бектур ошол күнү каза болду. Жамал апа уулунун жансыз колун кармап, таң атканча отурду. Анын көз жашы токтогон жок. Эртеси айылдагылар эненин каргышы тийди деп шыбырашты. Бирок Жамал апа эч кимге жооп берген жок. Ал уулунун табытынын жанында гана, мен сени каргаган эмесмин, балам.
Мен өз баламды өлүмгө тилеген эмесмин. Эгер менин бир ооз сөзүм себеп болсо, анда Кудай мени кечирбесин деди. Ошол күндөн кийин Жамал апа мурдагыдай адам болбой калды. Ал күн сайын уулунун мүрзөсүнө барып, балам, кечир мени деп отурчу. Кээде адамдар сенин каргышың тийди дешчү. Жамал апа болсо башын чайкап, эненин оозунан чыккан жаман сөз өз жүрөгүнө урулган бычак, баламды эмес, өзүмдү каргадым мен деп жооп берчү. Жылдар өттү. Бир күнү Айжамал Жамал апага келип, апа, Жамал апа аны карады. Бектурдун өлүмүнө сиз күнөөлүү эмессиз деди. Эмнеге? Айжамал ыйлап жиберди. Кырсык болгон күнү Бектур сизге бараткан экен. Ал сизден кечирим сураганы бараткан. Жамал апанын көзүнөн жаш чыкты. Анан ал сизге белек алып чыккан экен. Айжамал кичинекей кутуну сунду. Анын ичинде Бектур апасына сатып алган ак жоолук бар эле. Жамал апа жоолукту көкүрөгүнө кысып, балам деп гана ыйлады. Ошол күндөн кийин ал жоолукту эч качан башына салган жок. Аны уулунун сүрөтүнүн алдына коюп койду. Анткени анын түшүнүгүндө бул жоолук уулунун акыркы кечирими болчу. Ал эми эненин каргышы деген аталыш каргыштын эмес, бир ооз сөздүн адамдын жүрөгүндө өмүр бою калтырган жарасынын аты болуп калды.